Мада айылынын тургуну Байдылла мырза учурда селден калган калдыктарды тазалап жаткан учуру. 14-июлда келинчеги менен базарлык кылып үйгө жеткенде сел башталды дейт ал. Сел келди, мен келинчегим экөөбүз кичине ремонт, үйдүн ремонтун кылып аттык эле. Ошо материал алып келип, материалды түшүрүп мына үйгө. 3 балам үйдө эле. Түшүрүп бүттүк, түшүргөнгө 2 мүнөт, 3 мүнөт убакыт кетти. Жамыр өтө катуу жаа берди. Мен балдарды чыгар, ал жака дөңгө чыгар деп келинчегиме айттым. Ал буяка алып жөнөдү. Мен эшиктерди жаап, ал жактан ошо ордунан эме кылайын, айтайын. Келинчегим бул жактан балдары менен балдарымды алып чыгып кетти. Мен бул жерден анан мына айнекти, автоматтан сууду өчүрүп, эшикти жапкыча мына суу мен мына жериме келип кетти да. Мына жерге жетип кетти. Анан чочуп мына жерге секирип чыктым. Мына жерге секирип чыктым да карасам бул жерден деле суу көтөрүлүп атат. Анан бияка секиргенге айла жок. Секирип чыгып кеттим, бул жак люк бар эле. Ушуну тептим да ошо бойдон крышага чыгып кеттим. Бул жерден туруп крышадан чыгып балдарымды көргөндө өтө сүйүнүп кеттим. Балдарымчы дөңдө көрдүм, кана бергиси кичине балам бар эле, кана десем анан көрсөткөндөн кийин анан өзүм кичине эметип калдым. Буга чейин ушундай эме болуп белеси? Жок, буга чейин болот эле, бирок аз-аздан келет эле. Бул мындай суу мен көрө элек, мындай селди мен башка жакта деле көрө элекмин, өтө эле көп келип койду да. Алланын немеси экен эми бизге берген сыноо экен, айла жок көрбөшкө. Үйүңүздүн ичи жашоого жараксыз болуп калыптыр э? Эми ошондой дешет эми, бирок азыр эми жана эмчестер келип эметип кетти. Ошолордун жыйынтыгы менен ошолордон кандай жашайынбы, жашабайынбы ошолор чечимин чыгарып берсе, ошого каратып же капитальный ремонт кыламбы, же башынан сал дейби, ошолор эми немесин чыгарса, өзүнүн баасын берсе, ошого каратып эметебиз да. Бул жака кирип, бул жакта пол бар эле, полдоруну алып чыктырдым. Мына стяжкасы чөгүптүр бул жака. Эми кичине тоор суу берсинчи деп. Бул жакта ушундай кичине. Мына эми экинчи комнатам. Бул деле ошондогудай мына стяжканы посадка берген, мындай чөккөн. Мына полун алып, мына сыртка алып чыгып таштадым. Мына 3-чү комнатам. 3-чү комнатам мындай болуп суу толуп, эметип калды. Мындай, мына тиги жерден жарак кетти. Мына жактан тиги жерден жарак кеткен. Суудун баары ушул жерге топтолгондон кийин муну душтан чыккан да. Мен муну кийин байкагам. Кийин мына буяк тартып коюң. Мунадан чыгып кеткен суу. Көп. Ошо сыртта өтө биринчи сел келгенде өтө акыбалы өтө начар эле. Бул жердечи мен эч кимге неме деле күткөн жокмун. Тууган ургум чакырып, иштеп, мунулорду тазалап, жаны сыртка чыккан мусорларды алып чыгып, ошо уборка кылып, азыр кыйла мындай жакшынакай көрүнүп калды эшиктин алды. Тазалап койдум, өзүм эшик алды тазалап койдум. Азыр бир тууган үкам үйү жолдун ак бетинде, ошондо кечинде ошондо жатаканага ошол жака барабыз. Күндүз бияка келебиз. Буякта иштейбиз, уборка кылабыз. Бул үйдү салганыңызга канча убакыт болду эле? Бул үйдү салганыма 2015. 14 экен. 2014. Бул жерден качып мен крышада турганда, ал жерден крышадан бул жак көрүнөт. Ата баспаң, кыймылдабаң, жаңгакка качың деп ыйлап, чыркырап, аябай ошону элестетсем эле мен аябай эметем да азырчы. Анан бир жети шүгүрдө ушунчалык мен 2-3 мүнөттүн аралыгында келип балдарымды алып чыгып кетип, эгер 3 мүнөт кеч калганымда бул жакта бана көпүрө турат го, ал жерден бул жака өтө албайт элем. Балдарым бул айнекти жапканга деле жаппайт эми, балалыкта эми эшикти жабышы мүмкүн, атак суу толот эле. Бийиктин көрдүм. Мен ал жакта калат элем. Мен азыр ошону эстесемчи,
өзüm деле корком да эстеген сайын Аллахыма шүгүр ушунчалык менин балдарыма жеткирип ушу кыска аралыкта балдарды бул жака алып чыгып кеткениме шүгүр келтирем. Балдарым учук чыгып кетти. Оёкпай аттан эме болуп кичине эметип бүгүн жакшы бир чоң балам акасынын үйүнөн түшпөй койду эки мен үйдү көргүм келбейт деп. Бүгүн келди. Барбайм ата үйдү көргүм келбейт атат. Өтө эме болуп калган, коркуп калган окшойт. Кызым, кичине кызым бар, кичинеси кыз, эки уулум эле. Кызым азырга чейин келбейт үйгө. Акасынын үйдө жүрөт. Бас десем, коркпагам, жүр десем келбейт. Жок, ата барбайм дейт. Ошо. Мунулар мына тизеден ылай эле, вообще тазалап буяка чыгарып, азыр жакшы жашоо кичине уланып. Ошондой болду. Мага зыян келгени мына соседим жаңы селкананын үстүгө мал сарай салып алган. Тиги жерге мына бурчта салып алган. Азыр эми ал маселени мамлекеттик эмелер жеринен чечип кетти. Улукбек Карыбек уулу зам аким келди, МЧСтен келди. Туура эмес салыныптыр, алар мойнуна алышты, туура эмес деди. Болуптур деди, чечип, ал жак чечилди кыскасы. Азыр алып атат селкананы. Мурда кандай болсо ошондой кылып кое турган болушту. Бул жака сиз жака суу толгонуна ошол жер тиешелүү деп ойлойсуз? Ооба, 50% ошонун зыяны тийди мага. Өтө эле коркунучтуу эме болот экен. Биз базардан эмне алып келгенбиз, материалдарды алып келип эмелеп түшүрүп, эмне кылып атканыбызда аябай катуу жамгыр жаап аткан. Кирип эле балдарды алып мен чыгып, спейт этип мына жака өйдөгө чыгып кеттим. Ошол учурда бул эшиктерди жаап, айнектерди жаап аткан. Ушунчалык тез болуп кетти. Шоковое состояние болуп калдык баарыбыз эле. Мен балдарды алып чыгып кеттим, бул эшиктерди жаап ушул жерде калып кетти. Уже мен өйдөгө чыгып караганымда крышага секирип бул жака чыкты да. Өтө кыйын. Сөзү менен деле жеткирип айтыш кыйын го дейм.